Нарын облусунун атташырын Акмыс. Мен төрөлгөндө аалам кыдырып, ата-бабалардан бери келе жаткан улуу мурасты кийинки урпактарга аздектеп өткөрүп берсин деп атымды тейит койгон экен. Себеби асманда жадыраган жылдыздай ааламга чачыраган кыргыздын 40 уруусунун бири тейит уруусу бүгүн Кытай, Оганстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркияда жергиликтүү жашаган кыргыздардын көпчүлүгүн түзөт. Чачылган кыргыздын ынтымагын бириктирүүгө менин дагы аткара турган милдетим бар экенин эс тарта баштагандан бери сезе баштадым. Эми мынтип пенсияга чыккан кезден баштап жер кыдырып, 40 уруу кыргыздын ынтымагына салым кошуп келе жатамын дейт Теитова. Мен Сурантаев Тейтбек Мухамбетович Нарын облусунун атташырын Акмыс айылынан туулган. Жашым 67-де. Өзүм ошо атташы Акмыс айылында туулуп, Нарын шаарында өстүм. Нарын шаарында Киров орто мектебин бүттүм. Советтик армиянын да кызмат кылдым. Ошол менен бирге Советтик армиядан келгенден кийин бул жерде жогорку окуу жайлардын бирине окудум. Бул Политехнический институтта, Турузен Политехнический институтунда инженер курчу деген наам алдым. Мусаманбет, Мухамбет деген аталарым бар. Ошолор отурбашы ушул биз тейит уруудамыз, уруубуз тейит, ушу балабыз ушу туугандарын тапсын, туугандар менен байланышсын деген ниетте бата кылып тейит деп атымды койгон экен. Бул ал башы өрөөнү негизи чериктердин жери. Чериктер жерде чериктер жашап жүргөн жер. Ошол жерге моңголдор деген уруулар келди. Биздин ата-бабаларыбыз ушу мындан бир 400 жыл, 300-400 жыл аралыгында ушул Акмыска келип байыр алып калып. Буранын себеби мындан экен. Биз мына бареке Курманбек Баатырдын небереси Шырдакбек менен ушу Акталада коргонго келген экенбиз. Ушул жакка жашаган экенбиз. Ошондо калмактар менен урушканда биздин ата-бабалар Акмыска өтүп калыптыр. Ошойдун Акмыста жашап калыптыр. Биздин эми негизи адам бери көп эле укум-тукум болмокпуз. Ооруга байланыштуу, ачарчылыкка байланыштуу. Анан негизи азыркы заман ушу тапта биз 150-100 үйлөн тегерегиндебиз. Себеби 38 жылда репрессияда биздин ата-бабаларды алып кетип камап ушу жок кылып ийишиптир. Көбү атамекен согушка кетип, ошол менен ушул биз азыр Кудайга шүгүр 100-150 тегерегиндебиз бала чакабыз менен. Көпчүлүгүбүз эми турмуш айына жараша, мына бареки шартка жараша, мына бареки чүйөрөндөбүз. Азыр Акмыз айылыбызда бир 30-40 түтүнүбүз бар. Алар менен катташып турабыз, туугандыкыбыз барабыз. Нарында бар, Атбашта бар. Нарын облусунун негизи тейиттер ушул эле биздин менин туугандарым да. Биз өзүбүздүн негизи санжырабыз бул да. Менин дээте чоң аталарым бири-бирин айтып тейтсиң. Менин атам мага тейит деп айтты. Мен балама тейит деп айттым. Мен балам баласына тейит деп айтты. Менин атама чоң атам тейит деп айтты. Тейтсиң деп айтты. Чоң атама бабам тейит деп айтты. Бабама кабал ушундай эле озекун. Бирок негизи эсептеп көрсөм арк тейит экенбиз. Мына Курманбек Баатыр жана Тейтхан биздин өтө эле жакын. Себеби менин атымдын Тейтбек коюлушу дагы, Тейит коюлушу дагы себептен болот да. Совет убактысында билесиздер, андай тууганчылыкка көп көңүл бурулчу эмес. Анан муну 80 жылдардан баштап, жок андан мурун деле силдеп жүрдүк. Тейит биякта деп катышыпчы. Бирок толук барып эметкенибиз жок. Негизинен алганда мен муну 80 жылдардан баштадым да. Өзбекстанга бардым. Бул Кыргызстандын эми бай айтып отурсам 2-3 жол кыдырып чыктым. Жеринен эле ошо урууну кубалап, урууну изилдеп, ушу тууганбыз деп жүрөм. Баягы жаш өткөн сайын акыл көбөйөт экен. Жана информацияны кабыл алынган маалыматтарды талдоо көбөйөт экен.
Bunu talдап, мындай экен деп отуруп, азыркы убакта ошол так маалыматка жакындап калдык да, негизинен алганда. Эми мунун баягы санжыра деген өзү негизи бизде жазма же кол жазма жок болгондон кийин оостон айтылат экен. Анан көп адамдар айтканда өзүнүн кызыкчылыгын айтып ийишет экен да. Туурабы? Кошуп же эметип, анан бизде так маалымат ушу биз тейит уруусунун тейитибиз. Биздин ата-бабалардын акылдуулугу ушу 40 уруу өлдү же болбосо кыргыздын ичиндеги урууларды бириктирип, бир баш жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып келгендигине ушу кыргыз мамлекети сакталып келди. Канчалаган калта жок болуп кетти. Сактар деген, мыңдар деген жок, чактар деген жок болуп кетти. Туурабы? Биз келатабыз кыргыз эли. Ушул уруунун максаты. Эгер бөлүнсө, эч жагы эле бөлүнүп бири-бирин кыргызып калбайт беле. Туурабы? Кыргыз деген атыбыз үчүн, кыргыз деген элибиз үчүн негизи кыргыздын өзүнүн канында бар. Биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу. Ошон үчүн сакталып келебиз. Мына эки курултай өткүзүү же болбосо урууларды чогултуу деген сөз өзү бир чекеси ынтымак да. Ынтымак. Ушу биз эле көп эле жерге мисалы ичкиликтердин арасына катышып жүрөбүз. Биздин курултайыбыз мына 4-5 курултайыбыз бул, биринчи эле эмес, 4-5 далай өткөзүшкөн ошолордун. Азыркы тапта мына эки биз ушу өзүбүздүн курултайыбызды ынтымакка келип, анан кыргыз элинин курултайына кошулуп, ошо кыргыз элинин ынтымагын түптөөгө ушу биз аракет кылып атабыз. Жалгыз эле биз уруунун курултайын эле деп койбостон, бул кыргыз элинин ынтымагы дегенге келишибиз керек. Эми курултайдын максаты эмне? Курултай ушу тейит уруусу ынтымакка келип, бири-бирибизге таанышып, ушундай экен. Ооба, таанышып эле келатабыз. Бирок жыл өткөн сайын арабыз суюлат экен. Жаштар чоңоет экен. Ошол бири-бири менен таанышсын. Дагы ушу шартка жараша маселелер коюлат. Ушул кыргыздын ынтымагын топтойлу. Ошолорго барып ушунтай деп. Биздин аста-аста мен эле эмес, менден башка аксакалдар бар. Ошолордун баары айтып атат. Ушу аксакалдар чогулуп алып, Нарын облусунун аксакалдарына баралы, Ысык көл облусунун аксакалдарына баралы. Ошолор менен биригип отуруп сүйлөшөлү. Аксакалдардын сүйлөшө турган кеби бири-бирине барып, ушу кыргыз мамлекети жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө сүйлөшүш керек, келечек жөнүндө. Бирөөнүн дагы башка кызыкчылыгы жок болуш керек. Эми элим айтайын дегеним, мына эки 2 жылдан бери элибизде ушу бүт эле дүйнөгө келген сыноо болуп атат. Алла Таала сыноосун жиберди. Ушу сыноосун жеңил кылсын. Элибиз чыгып кетсин ушу аламаттан. Жана ушуну менен бирге дүйнөнүн эли да чыгып кетсин. Элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун. Балдарыбызга ынсап берсин, топук берсин, ыйман берсин. Өнүгүү жолунда бололу. Ким ооруп атса, ким кыйналып атса, ошолорго Алла Таала шифасын берсин. Докторлорго жасаган иштерин, молдолордун оккон дуаларын шифа кылсын. Бири-бирибизге жакшылык кылгандан башка. Алла Таала айтат: "Ким сен бир жакшылык кылсаң бирөөгө, ошол жакшылыкты мен сага ден соолугуңа шифа кылам" дейт. Жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Канча бирөөгө жакшылык кылсаң, ошончолук сенин ден соолугуң күч болот.